Ведь борьба с ковидом еще не Это утро можно назвать тоже. Мен биринчиден кичинекей начальный класс болгондо мугалим болом дечүм. Мугалимдерге суктанчум аябай. Андан кийин директор болом дедим. 9А, 9Б. Кудайбердиева Сургайгүл Альтимировна. Чоң класс болуп баштагандан кийин чоң жумуштарга кызыга баштадым. Кандай десем, электрик болом дедим. Жана чыгармачылык жакка кызыктым. Дикторша болом дедим. Стюардессага аябай кызыктым. Биздин мектепте информатика сабагы жок болгондуктан мага компьютер менен колдонушту, ноутбук менен колдонушту билчү эмесмин. Программирование сферасына анча кызыкчу эмесмин. Информация жок болчу менде ал жөнүндө. Бирок бир күнү бизге Олимпос, долбоор аркылуу Олимпос кыздар келип, бизге тренинг өтүштү. Жана андан кийин программирование жөнүндө өтүп калдык. Өткөндөн кийин мага аябай кызыктуу болуп, дүйнөнүн ар бир бурчундагы, Кыргызстандын жаранындагы мыкты программисттер, айтишниктер ментор болушуп, Кыргызстан жарандарына бесплатный бекер окутуу, программирование бекер окутууга мүмкүнчүлүк түзүп беришкенин. Онлайн бесплатный обученияга өтүп кеттим. Ушинтип аябай кубанычыма чек жок болуп, кубанып. Мен жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгонмун. Апам үйдө домохозяйка болуп отурчу, бизди тарбиялачу. Бир кичинекей сиңдим, бир кичинекей иним бар. Азыр болсо атам Россияда миграцияда, ал жакта да иштеп жүрөт. Ошондуктан ата-энем ноутбукту сатып берели деп аракет кылышты, бирок биринчиден атам каршы чыкты десек болот, анткени атам бул кымбат турбайбы, сен телефон аркылуу окуй албайсыңбы деген сөздөр пайда болду. Жана акча чогултуп баштаганда дагы туугандардан буну окубай эле койбойсуңбу, бул эркек балдарга да, сен андан көрө кыздардын профессиясына ошол жака кызык, барып бийле, барып тигичи бол, барып повар бол деген сөздөр чыкты да. Андан кийин мен ал стереотиптерди кандай айтсам көңүл бурган жокмун. Ал эми апам болсо мага поддержка берип, колдоп, силер алып бербесеңер мен алып берем деген сөз менен мага ноутбук сатып берди акча чогултуп. Аябай кубандым албетте. Андан кийин уже башталды курс. Мына бул биздин HTML, CSS боюнча тапшырмаларым. Биз регистрация ушундай сайттарды ачканда разработать этип бизге көрсөткөндөн кийин биз өзүбүз деген ушинтип сайт ачабыз, сайт кылабыз да. Андан кийин ушундай сайт болот. Биз full stack жана JavaScript окумакпыз. Ал жактан болсо фронт-энд, бэк-эндти кошкондо full stack болуп, full stack разработчик болуп чыгасың. Программированияга тапшырганда башка мамлекетке тапшырсам деп ойлойм. Ал жактан жакшы окуп келип, ал жактан иштеп, жакшы билим алып, бушуп аябай мыкты программист болуп келип, Кыргызстанга келип, өзүмдүн ушундай ачкым келет да. Эгерде ата-энеси колдоо көрсөтсө, эң биринчиден ата-энеси колдоо көрсөтсө, башка стереотиптерге көңүл бурбаса, өзүнүн кызыгуусу, аракети бар болсо, анда бардыгына жетет. Албетте адам деген адамдын колунан баары келет да.